что у него нет, хороший. Это тоже как операция получается? Это тоже как операция. А вместе делать? Нет, вместе не. Это отдельно потом? Отдельно. Вместе. एक और चीज़ क्या है अभी वो सर्जरी करेंगे अपना खोलेंगे खाने के बंद करेंगे फिर मैं थोड़ी देर के बाद में उसमें डालूंगा В принципе, правильно. Правильно. А CT не MRI правильно. फिर स्माइल को एक सीटी भी डालते हैं क्योंकि Здесь только один риск есть. Если род, это темир, если нужно, его спина и он, обе, ровно растут. Так не растут. Так ровно растут. Лазер, я думаю, сразу один раз тоже сможет, наверное, да? Сможет. Но вот так остается, да? Остается. Эдмит жүзінде ғой. Бұл бір жолларын қойғанда елмен барды. Бір ошо ойынша қалып кетеді ғой. Бұрын келешегін ойлаш үшін, адамдар қатарына қосылып өсіш үшін ушул планды қойылады да. 10 жашқа чейин, азыр 6 жашқа чыккан болсо, 10 жашқа чейин темир коюп туруп, анан ошол темирдин негизинде могул бели акырын түздөлөп, улар бирден болтун алып. ईड्स वाले को दिखा दे Мынакей урматтуу достор мекендаштар, азыр бул кичинекей Өмүрбек Биртугановубуз боюнча врач, доктор акыркы консультациясын айтты. Бул баланын чындыгында акыбалы мындай жеңил эмес экен. Себеби достор, бир эле биз сколиоз деп диагноз менен келдик элек. Бул жерде бир эле сколиоз эмес, кошумча башка дагы бул балада оорулар болуп калат. Бул оорулар албетте бул баланын бөйрөгүндө маселе болот. Бир бөйрөгү айтканда жок, көрүнбөй атат томографиядан. Ордунда ушундай киста же суу эле көрүнүп атат, бир эле бөйрөк менен жашап атат. Экинчиден болсо, биз бир эле ушул сколиозду, белин түздөө операциясы жасап эле кайра кайтсак керек деп ойлогонбуз. Бирок азыр андай болгон жок. Азыр толук врач бул баланын алдыдагы келечегин ойлоп, бир эле жасап койсом болот дейт, бирок бала ушул боюнча калып кетиши мүмкүн, бою өспөй. Ошон үчүн мен бул баланын келечегин ойлоп, ичине темир коюн деп атат. Мына азыркы биринчи процедурада. Андан сырткары могул белдеги, могул эмеде омурткалар кысып, нервти кысып калыптыр. Ошол нервти бошотобуз дейт, ачабыз дагы. Анан кийин белге темир коебуз дейт. Темирге 8 болуп катырылат экен. Анан ошол улам 8 болуттарын бирден ар бир болуттарын 6 айда алып отуруп, анан жөн эле алып койбостон ошол бир болуптун алганда бир спина эмесин, ошол сөөгүн бир спинасын түздөп, кыскасы акыркы процедурасы 10 жашында болот дейт. Ошол 10 жашка барганда кадимгидей өсүп да кете берет, бели дагы түп-түз нормасында калат деп атат. Бир жасап койсун десеңер жасап кое берем деп атат. Болгону бала ушул боюнча калып кетиши мүмкүн, келечегине кыйын болуп калат деп атат. Бул балада Өмүрбекте келсең, Өмүрбек басып келчи. Бул баланын эмнеге бир бөйрөгү эме болот? Себеби мына баланын көрүп атасыздарбы? Кээ-бирлеринин мындай кылсаң, кээ-бирлердин бели эле сколиоздо мындай бели мындай өсүп калат эле, мына сөөгү эле чыгып калчу. Буда мындай кыйшак болгон үчүн могул жерин мына көрүп атасыздар, ушул жери ушундай кысып отурган үчүн, могул жери болуп турган үчүн, ошол бир бөйрөгүн мындай кысып отуруп, мындай айтканда, уже бир бөйрөктү иштен чыгарып атат да. Эгер бул бала дагы ушинтип жүрө берген болсо дейт, ички дагы органдарына зыяндуулук келет. Ошон үчүн бул баланы ушул процедура менен жасаш керек деген сөзүн айтты. Кудай бурса биз мына келерки жуманын среда, ушул келаткан жуманын 3-чү күнү биз азыркы айтылган операциялар жасалат. Анан кайра экинчи процедурага 3 айдан кийин келет экенбиз. Андан ар жагы 6 айда келип турат экенбиз. 10 жашка чейин келет экен, жалпысынан 8-9 жолу бул операцияга кирбейт экен, болуттарын алуу бул процедурага кирип калат экен. Кыскасы, акыркысы ушу 10 жашка барганда ушундай бели түп-түз 100% түздөлөт. Анан бою дагы өсүп, катардагы балдар катарында болот деген сөзүн айтып атат. Эми бир туугандар менен тууган ургу менен сүйлөшөбүз, кандай кылабыз, эмне кылабыз, буйруса ошого жараша алдын ала иш кете берет буйруса. Муну неме кылабыз ушундай? Бул архивте эмеде, эмне кылсаңыз? Кандай алчы? Өйдө. Токточу. Түз турчу? Түз турган. Кол бойдо көтөрүп. Мына көрдүңүздөрбү, могул жерге кысып отуруп, могул жери. Ушу бир бөйрөгүн кысып койгон экен да, улам бели кыйшайып отуруп, дагы ички органдарына дагы зыяндуулук келип калышы мүмкүн деп ушундай нерсени айтат. Анан бул Кыргызстанда мына грыжасы алынып операция болгон экен, бул операция дагы туура эмес болуп калган деп атат. Бул жердеги дарыгердин айтуусунда. Эми ушул жерге эле түз темир коюлат экен.
Бул темир койгондо эле бели биринчи койгондо эле бели түз болуп кетет деген ой болбош керек. Ошол темир 10 жашка чейин 10 жашта алынат атпайбы? Ошондо акыры улам бели түздөйүп отуруп, акыры 10 жашка барганда түздөлөт деген ушундай сөзүн айтты. Эртеңки кетип калганда баягы түшүнүк болбош керек. Бул түз болуп калган жокпу депчи. Буну дароо эле бир операция менен түздөп койгон болсо, айтып атат, бала өспөй калат деп. Ошол темирдин жардамы менен улам бир болуттарын бошотуп отуруп, анан жасаган болсок, ошондо бели дагы түздөлөт, келечегине дагы жакшы болот деген сөзүн айтып атат достор. Ушундай. वाले बच्चे में न्यूरोमोबिलिटी यूज भी करेंगे ठीक है we'll see need biopsy or not or need an biopsy popularized is करना Fetal area में ट्यूमर है, mostly looks like a desmoid clinically या sarcoma. तो PET CT रिपोर्ट HCT की रिपोर्ट इसमें तो जो हमारा ट्यूमर आएगा फिर हम डिसाइड कर लेंगे सर्जरी करना है, कीमो और रेडियो. अभी बात कर लेते हैं ना, लोगों ने दिल को दिखाई तो आज होता है मंडल बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेड. Нужно ли вот это делать почку? Что мы сделаем с компом на жопу? Урматтуу достор, бул азыр алайда карындашыбыздын маселесин азыр дарыгерибиз көрүп, доктор көрүп, мына ушундай диагноз коюп атат. Негизи бир анализ калган эле, биопсия анализ. Бүгүнкү кече тапшырган анализдин жыйынтыгына карап, эгерде тапшырбай да калышы мүмкүн, тапшырып да калышы мүмкүн деген азыр ошол биопсия анализ тапшырып турганыбыз болду. Биопсиядан кийин сырада көрүш чыгат, экинчи күнү же үчүнчү күнү биопсиянын жыйынтыгы чыгат, результаты. Ошол чыккандан кийин анан айтабыз атат. Операция керекпи же лечение кылыш керекпи? Кыскасы бул буттагы ок койду дарылаганга мүмкүнчүлүк бар, эч кандай бир кыжалат болбогула деген бир жакшы сөзүн айтып атат. Кудай кааласа үмүт жакшы. Иншалла бир жакшы жанагы өздөрүнүн планына жете тургандагыдай бир аракеттер болот иншалла. अगले चुनाव में एमपी के इलेक्शन नहीं तो वहाँ पे किस डिपार्टमेंट को देख रहे थे? Şu dilin ne ya da? Да. इतना बड़ा ट्यूमर है. हाँ, это такой большой. पूरा ट्यूमर है. Понял. А это белый что-то? И этот вниз, вот это. ये तो немножко там есть. После операции 3-4 месяца времени нужно, чтобы ваш нерв восстановление. Ну, надежда. तो वो बताने के बाद उम्मीद है धीरे-धीरे टाइम से तो लेकिन 3-4 महीने कम से कम लगेगा. मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट बेड पे भी कराएगा, लेकिन ये दिक्कत है क्योंकि लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम, राइट साइड का ठीक है. Мына ушундай урматтуу достор мекендештер, азыр булак абыздын дагы врачынан азыр чыкты, консультацияны жыйынтыктадык. Негизи азыр кеч да кирип калды. Эң акыркы азыр бул Нурбек агабыз боюнча консультация болду. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, бүгүн кечке кезер отуруп кеч кирсе дагы ушул бейтаптардын азыр ар бирин өздөрүнө тиешелүү докторлоруна кирип консультация болуп чыкты. Эң акыркы азыр Камил агабыз боюнча
дарыгер өзүнүн ошол чыккан анализдерине жараша диагноз коюп, анан эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, анын баардыгын айтты. Мен бул бейтаптар үчүн бир кыскача токтолуп өттүм. Негизи буга чейин кыскача токтолуп ошол дарыгердин астында айтып өттүм. Азыр дагы айтып кетейин. Бул кичинекей бала боюнча негизи кече эле айтып аттым го, ойлогон ойлду кыстаган турмуш жеңет дейт го. Биз ойлобогон, биз күтпөгөн нерселер болуп кетип атат да. Себеби могул бала, кичинекей бала, мен ушундай үмүт болгон. Бир эле операция менен бели түздөлүп жакшы болуп кетсе керек деген ой болгон. Себеби буга чейин бейтаптар келип ушундай болуп жакшы болуп кайткан эле да. Анан ушундай бир жакшы үмүт болгон. Ушул үмүттүн эмесинде аракет болуп атты эле, бирок бул баланын алдыдагы келечегин ойлоп, дарыгерлер ошол белине бир темир кое турган болду. Ал темирди 4 жылдан кийин алат экен. Улам 6 айда чакырып, ошол темирдеги багандай болуттарын тартып, белдерин улам түздөп, кыскасы 10 жашка жеткенде акыр ошол темирди алат экен. Анан өзү ошол бел тегиз түз боюнча калат экен. Азыр жасасаңар, азыр деле жасатсаңар жасап кое берем, бирок бой өспөй ошо боюнча калып кетет деп атат. Анан дагы бир ушул жакшы эмес кабар, ушул бир бөйрөк менен жашап атпыр да, ушул жаш балачы. Бир бөйрөгү мындай айтканда томографияда да көрүнбөйт экен. Кыргызстанда деле ушундай койгон экен. Кыскасын айтканда бир бөйрөк менен жашап атат экен. Себеби бул бала ушу эң мындай төрөлгөндө эле ушундай төрөлгөн экен. Мынтип кыйшайып жүрүп, балким ойлоп атам, ушул бир бөйрөктү мындай жараксыз абалга алып келип койгонго дейм. Эми Кудайым буйрса, Алла Таалам шифасын берсин, өмүрүн берсин. Негизи келечегин ойлоп атабыз баардыгыбыз эле. Ал эми бул кичинекей карындашыбыз Алайдык эжебиздин кызы боюнча дагы дарыгерлер өзүнүн сөзүн айтты. Азыр биопсия анализ алды. Кудай буйрса бул биопсия анализдин жыйынтыгы 2-күн, 2-3 күн чыгат. Анан ошондон кийин айта турган болду. Операция кылыш керекпи же химия менен лечение кылса болобу? Бирок сөзсүз жакшы жагына чечилет деген ушундай бир жакшы сөзүн айтты. Ал эми бул агабыз боюнча азыр жаңы эле кирип чыктык. Агабыз боюнча мындай болду. Күтүп аткандар көп. Чындыгында аябай көп күтүп аткандар көп. Себеби бул бейтаптарга жардам берген эли журтубуз, жакындары, тууган уругу, эл жакшылары чыдамсыздык менен күтүп атат. Бул агабызда маселе мындай болуп атат. Бул агабыздын азыр врач айтып атат. Опухольду алабыз, бирок опухольго чейин билесиздерби, сиздер биз алгач бөлүшкөндө жан башында бир чоң жара бар эле, оюлуп кеткен. Мына ошол жараны лечение кылып албасак, инфекция жугуп калышы мүмкүн. Биринчи биз ошол жараны лечение кылабыз, анан опухольго өтөбүз атат. Опухольду снимать этип алабыз дагы, бирок бул жерде 1 ай физиотерапия өткөрөбүз атат. Ошол 1 ай өзү туруп, өзү бир аз басканга бизде ушундай бир үмүт болуп атат. Анткени бутта кичине чувство бар, сезим бар, ошон үчүн бизде ушундай бир үмүт болуп турат. Кудай кааласа сөзсүз жакшы болот деген азыр сөзүн айтты. Кыскасы бул агабыз 1 айдан ашык бул жерде болуп калат экен. Ошол опухолун ала турган болду. Ошол оюлуп кеткен жарасын лечение кыла турган болду. Биринчи лечение кылып, анан опухольго өтө турган болду. Жакшы, бирок опухоль бир эле ошол жанагы эле местасында эле бар экен, башка органдарга өтпөптүр. Анан ошол белден жогорку жагына да, жогоруна дагы опухоль өтпөптүр, мындай айткандачы. Кыскасы, мындай айтканда дарыгер азыр айтып атат, сүйүнө бергиле, ошол эле местада эле опухоль турат, бирок опухоль чоңоюп кеткен. Эгер буну ушул боюнча калтырып койсо, эч кандай бир 0% бир жыйынтык болбойт. Тескерисинче бул опухоль башка органдарга да өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн bundan başka жолу жок, ушундай жолу менен дарылашыбыз керек деген сөзүн айтып атат. Мына ушундай достор, бул жерде анан Нурбек агабыз боюнча айтып кетейин. Нурбек агабыздын ушул эле баягы донор маселеси. Донор маселеси бул жерде күтүп отура берсе, бул донор чындыгында өзү келбейт окшойт го. Мен донор болуп берем, Нурбек, сенин өмүрүңдү сактап калам деп келбейт го дейм да. Ошон үчүн Нурбек агабыз дагы бир топ күндүк дарыларын алып Кыргызстанга кетип баратат. Кудайым буйрса, үмүтсүз бир гана шайтан дейт го. Жакшы үмүт кылып турган болсок, бул донор маселеси да чечилет. Мол бейтаптарга мен ойлоп атканым ушул. Бирисине жакшы жаңылык болсо, бирисине жакшы эмес жаңылык болуп, бирок Кудай буйрса баары бул сыноо сөзсүз жакшы болот иншалла. Ошол кыжалат болуп турганым, мына кичинекей бала 10 жашка чейин жалпысынан 9 жолу операция болот экен да.
Биринчисinde операция болот, темир коет, кийинкилери мындай операция эмес, процедура ошол. Кайра ачып, улам болуттарын катырып, жакындатып, сөйөктү түздөп дегендейчи ушундай процедуралар өтүлгөн. Бул дагы бул жаш бала үчүн чындыгында кыйын нерсе. Ушундай, урматтуу мекендештер, мен кыскача булардын бир ойлорун билип берейин. Салам алейкум ага. Алейкум ассалам. Негизи эртеден бери күтүп турабыз. Азыр дарыгер кечки саатына 7-де операциядан чыгып, анан кабыл алып, ушундай бир жумуш убакыты бүтсө дагы кабыл алып, консультация болду. Себеби эртең базар күнү понедельникке чейин кыжалатчылык болбосун деп жыйынтыктоо эме болду. Негизи сиздер кандай бир ойдо күтүп аткансыздар? Врачтын ою бир жыйынтыгын сөзүн. Эми айтсам, биз бул жерге үмүт менен келгенбиз. Мына врачта кирип чыгып, врачтын айткандан кийин биз абдан үмүт чоң болду. Чоң болуп атат. Себеби врач айтты, буну операция кылбаса бул оору күчөшүп, бул жаман жагына айланышы мүмкүн. Мен ишенем, операция жакшы болот, басат, реабилитация кылабыз. Андан кийин дагы ушу сөөгүнө дагы бар экен, анда операция кылабыз. Кудай кааласа жакшы болот деп бизди үмүттөндүрдү. Эми Аллахым ушу үмүтүбүздү, баарыбыздын эле үмүтүбүздү Аллахым кабыл кылып, ушу шифасын берсин. Биз ушуну тилейбиз. Амин. Айтканыңыз келсин. Камилага сизде кандай ой болуп аткан негизи? Мына көп күндөн бери анализ бүткөндөн бери күтүп отурасыз. Эмне жыйынтык айтат деп кыжалатчылык болуп атты эле. Азыр врачтын айткан ой сөзүнөн кийин мындай. Сиз күткөндөгүдөй эле бир эме айта алдыбы? Ошо айта алды. Жакшы эле. Жакшы эле айтты. Эмнени ойлонуп атасыз азыр? Кыжалатчылык эмне болду? Кыжалатчылык жок, жакшы эле. Жакшы элеби? Жакшы. Эми алдыда Кудайдын айтканы болот. Кудай калса бирок сөз жакшы болот. Азыр дарыгер айтып атпайбы? Кыжалат болбоңуз, Бул эми эжелерибиз боюнча дагы бир сиздерден сурап билели. Саламатсызбы эже? Жакшы. Кызыңызга консультацияга кирип чыктык, дарыгерге кирип чыктык. Ушул эле суроо. Сиздер ойлоп аткан нерсени мындай айта алдыбы? Бирок сиздердин азыр толук жыйынтык айта элек, бирок мындай кандай эме болот азыр? Эми жакшы, колдон келишинче врачтар жакшы эмелерди айтып атат. Эми ошол анализдер чыкса, бүгүн биопсия алды. Биопсиядан кийин Кудай буйруса среда чыгат. Ошондон кийин, Ошондон кийин эме айтат. Түшүнүктүү. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн ол кичинекей баланын 6 жашка толуп турган күнү экен. Азыр жаңы эле билип атам. Жаңы эле билип куттуктап атабыз. Өздүк майрам экен Өмүрбектин. Өмүрбектин бүгүн туулган күнү экен. Салам алейкум. Туулган күнүң менен. Рахмат. Рахмат. Канчага чыктың? 6-га. 6-га чыктыңбы? Сен бүгүн туулган күнүң чында беле? Унутпадың белең? Ким айтты сен туулган күнүңдү? Папам. Жакшы. Эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Дарыгерге кирип чыктык, доктурга, бул жооп чындыгында баягындай биз күтпөгөн жооп болду. Мен ойлогом, бир эле операция менен жакшы болуп кайтсак керек деп ушундай бир үмүт болуп аткан. Бирок ошентсе деле жакшы бир эме ушу баланын келечеги үчүн айтты да. Анан кандай бир эме болуп атат? Баягы үйдөкүлөр менен сүйлөшүп атасыз, чалып атышат, эмне болуп атат азыр? Кандай кылабыз болуп атат? Макул кылышсын, разы болуп атат атасы деле. Макул, ушубай эле жакшы болуп кетсе болду деп ошентип. Бирок элестетиңиз, азыр 6 жашка чыккан болсо, 10 жашка чейин Индияга 6 ай сайын келип ушул процедуралар өтүп турат экен да. Бул эми кыйынчылык болот, бирок кандай кылабыз эми? Кандай болот? Макул кылышсын деди атасы. Макул мен өзүм неме кылып, акчасынан жардам берип, өзүм каралашып, кыйналбайсыңар, бара берсин, бала жакшы болсо болду деп ошентти. Түшүнүктүү. Бирок ар бир жасалып аткан операция процедуралары $2,5 гана жасала турган болду. Аны да биз алдын ала тактап сүйлөшүп алдык. Ал эми эртең жасала турган биринчи операциясы темир коюусу, ошол бөйрөк жасай турган трансплантолог кошо жасай турган болуп атат. Бөйрөктү кандай кылат, эмне кылат? Эртең Кудай буйруса толук дагы алдыда операциянын алдында айтат. Анысы отдельно пакет, бирок андан кийинкилери ошол $2,5 болуп калды. Иншалла жакшы үмүт кылып туруңуз, кыжалат болбоңуз эжеке. Bundan da çoğ маселелер чечилген, бирок бул балага врач айтып атпайбы? Баланын алдыда келечегин ойлоп атам депчи. Эгерде азыр жасадыңар, жасап коем, ушул боюнча бою өспөй калат. Жасабай койсоң дагы дейт, бели кышайып отуруп, башка органдарында жараксыз кылат ичиндеги деп атат. Ошон үчүн бул баланын дагы катарындагы балдардын теңдик менен өсүшү үчүн ушундай процедурага барып атат да, темир коюп, баланын бою токтоп калбасын, өссүн деп
ушул жолго барып атат. Мен ойлойм, бул врачтар деле туура эле эме кылып атат ар бириңиздергечи. Булар бул жердеги дарыгерлер эч бир бейтаптардан каалабаган, жолусун бейтаптарга каршы болгон маселени жасабайт. Сөзсүз булардын ден соолугуна пайда келе турган, зыян келбей тургандагыдай ушундай жолдорду, процедуралар жасайт тугандар. Анткени биз эмне деп айтсак деле, биз жок, муну кыл, аны кыл деп айтсаң деле жок. Булардын өзүнүн билесиздер, мисалы больницада булар жөн гана зарплатада иштейт. Больница бул нерсени чечпейт. Дарыгер мисалы көргөндөн кийин дарыгер өзүнүн тажрыйбасына жараша буларга операция болсо операция кылат. Мисалы зыяндуулук алып келе турган нерсе кылбайт да, кыскасы. Мына ушундай. Ушундай достор, баарыңыздарга бүгүнкү күндөгү маалымат мына ушундай болду. Биз кечээ эле сиздер менен бөлүшкөн элек, эртең консультация болот, эртең буюрса жыйынтыктоочу маселе болот деп. Мына келе жаткан жума күнү буюрса Өмүрбек операцияга кирип калат деген үмүтүбүз болот. Булагабыз болсо ошол жанагы жарасын лечение болот бир жума. Карындашыбыз да эртең биопсия чыгып калган болсо, ушул жуманын аяктарында лечениясы же операциясы башталып калат. Анан кубанагабыз операцияга кирип калат иншалла. Ушундай үмүт болуп атат бул больницадагы бейтаптарыбыз. Мына ушундай. Көп нерсени айтайын дейсиң, бирок ичиңдеги ойлор, кыжалатчылык, бул бейтаптын ичиндеги көз карашындагы айта албаган сөздөрү баардыгыбызды мындай оюбузду оңго бөлүп турат чындыгында. Дагы бир сиздерден суранам. Бул бейтаптар үчүн чын жүрөгүңүздөрдөн дуа кылып туруңуздар. Биз да колубуздан келишче аракетти жасап атабыз. Врачтар деле, дарыгерлер деле өз көзү менен көрүп, азыр ушундай бир мени бир кубандыра турган сөзүн айтты чындыгында, себеби дайыма келип бейтаптар менен кошо кирип консультация болуп атканын, булардын жан талпастап буларга тартып атканымды, булардын маселесин сурап атканын баардыгын көрүп, мага да комментарий айтып кетти да. Сен Кыргызстанда ушундай бир министр болосуң алдыда деп ушундай бир сөзүн айтып, бизди дагы чындыгында азыр дарыгер кубандырып кетти. Ошол күндөргө Кудай жеткирсин. Ал ойдо болбогон нерсе, бирок элибиз үчүн, жерибиз үчүн, ушундай бейтаптарыбыз үчүн баардыгыбыз кандай тараптан болбосо дагы кызматыбызды токтотпошубуз керек деп чакырып кетер элем. Баарыңыздарга чоң рахмат, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ушул бейтаптарга жардам берген эли журтубуздан Аллах таалам эки дүйнө разы болгон болсун. Дагы да дуаңыздарды токтотпоңуздар. Алдыда кандай маселелер, кандай жыйынтыктар, кандай жылыштар, жаңылыктар болуп турса, иншалла сиздер менен бөлүшүп турабыз. Аманчылыкта да көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.